Туп-туура 1 жыл болуптур. Сиздерге рецепттер менен бөлүшө элек экенмин. Бүгүн ушул салатты кылып жатып, сиздерге бөлүшүп сурап кетейин дегенмин. Сиздерге пайдалуубу же пайдасызбы, киргизейинби же киргизбейинби видеолорду комментарийге жаза кетиңиздер. Салатка келсек, мен негизи үйдө болгон эле азыктардан тамактарды, салаттарды баарын эле жасай берем. Ошондуктан бүгүн дагы үйдө болгон эле азыктардан салат жасадым. Алгач эле сабизди теркадан өткөрүп даярдап алдым. Андан кийин холодильникти ачсам, ушул гүлдүү капуста бар экен. Муну болсо 5 мүнөт сууга кайнатып бышырып алдым. Андан кийин болгарскийди дагы ушундай эле туурап алдым. Бир эле даана коштум, себеби балдарым жебей коет. Бадырың жана помидорду чоң-чоң туурап эле кошуп салдым. Андан кийин сөзсүз түрдө чеснокту майдалап туурап, анан кошуп сабиздин үстүнө салдым. Татымалдардан кошобуз. Сабизге арналган приправа, перецтерди кошсоңуздар болот, туз жана кызып турган майды куюп, аралаштыргандан кийин соевый соус жана уксустан 1 аш кашык кошуп, бетин жаап коюп турабыз. Суусу чыгып, сонунда мына келип калат.